Бул сапар УКМдин 50 куткаруучусу Түркиянын жер титирөөдөн кыйраган аймагына учуп кетти. Аларды Манас аба майданынан министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев, УКМ министри Бобек Ажикеев жана Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Ахмет Садык Доган узатты. Үйгө келип, бала чака менен бирге болгонуна биз тилектешпиз. Барыңар ийгилик каалайм, ак жол сиздерге. Türk'ün evi, Kırgız'ın evi. Түрктүн үйү Кыргыздын үйү, Кыргыздын үйү Түрктүн үйү. Жакшы жетип алыңыздар. Сиздердин бул ыйык милдетте саламаттуу болуп, ийгиликтүү иш алып барууңуздарды тилейм. Size sağlık, başarı diliyorum. Издөө куткаруу иштери үчүн тиешелүү жабдуунун баары алынган. Мунун ичинде темир кесе турган жабдык, көз айнек, атайын баш кийим жана гигиеналык буюмдар бар. Куткаруу иштерин жүргүзүп атканда атайын ушундай кызыл жилет, отражениялар менен күнү түнү иштеп жумуштарды жүргүзөт. Жалпысынан 160 боз үй, 6 дарыгер, 4 атайын унаага толтурулган дары-дармек жиберилет. Учурда бардык министрлик жана ведомстволордун кызматкерлери бир күндүк айлыгын которсо, жөнөкөй жарандардагы четте карап турган жок. Жалпы өлкө эле ар түрдүү буюмдарды чогултуп жатышат. Алар топтолгондон кийин өзүнчө учак менен Түркияга жиберилет. Президенттин тапшырмасы негизинде 2 учакты жөнөтүп атабыз. Бүт айтылган мына бул жерде биздин Турциянын посолдору турат. Алардын кайсы эмнеге муктаж болгонун баарын эске алып мына жөнөтүп атабыз. Буга чейин жөнөп кеткен биздин куткаруучулар 11-нен 12 февралга караган түнү 7 жашар баланы урандылардын астынан аман-эсен алып чыгышты. Ага чейин 22 жаштагы кош бойлуу келинди куткарышкан. Куткаруучуларыбыз барар менен өз милдетин аткарып, объектке чыгып кетет. Өзүңүздөр билгендей, бүгүнкү күнү биздин көрсөткүч аябай жогору, эң жогорунун алдында болуп атат. Статистика боюнча дагы эң алдыда ошо Россия, Азербайжан, Кыргызстан. Кечээ эле өзүңүздөр билгендей, мына дагы бир тирүү түрк жаранын таптык. Кыргызстандан чыккан учак Кахраман Мараш шаарынан 70 шакырым аралыкта жайгашкан Газентеп шаарына конот. Ал жактан жүктү түшүрүүгө биздин мекендештерибиз ыктыярчылар жардам берет. Белгилей кетип турган жагдай бул Түркияга Кыргызстандын атынан жөнөтүлүп жаткан акыркы жардам эмес. Сайфуддин Мурзаев, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.